Ассаламу алейкум, рахматту баракат. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, 7-де Алдын Райсын теле долбоору, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен биз ушул дин аалымы, Кыргызга кызмат кылып жүргөн, элибизге мекенге кызмат кылып жүргөн бир тууганыбыз, устазыбыз Чыңгызбек Темирбаев устаз келген. Орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Бүгүнкү темабыз да керемет тема. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн Кудайым ыраазы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Эл менен амандашып алсаңыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين мээримдүү ырайымдуу боорукер Аллах субхана таалага чексиз мактоо шүрүктөн толор болсун. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Бүткүл кыргызстандыктарды, бүткүл мусулман бир туугандарымды алгач ушул Рамазан айы менен куттагым келет. Жана ушул Рамазан айындагы тутуп аткан ар бирибиздин орозобузду Кудай таалам өзү кабыл кылып, соопторун эселеп берсин. Баракелде, Алла разы болсун устаз. Бүгүнкү темабыз керемет тема. Ошол мекенге кызмат кылып атпайлы. Бул эми 25 минуттан ичинде бул темага эми колдон келишинче ушул баягы айтканга аракет кылалы. Ушул мекенге кызмат кылуу деп эмнени айтсак болот? Негизинен ислам дининде мекенге кызмат кылууну ар бир жаран үчүн милдеттендирет. Кайсыл бир жаран мекенде, кайсыл мекенде жашап атпасын, ошол мекенге кызмат кылып, аны өнүктүрүүсүнө, анын өсүүсүнө салымын кошуу бул негизинен кандай гана тармактан болбосун, ар бир жаранга милдет. Мисалы бир аалымдардын бирөөсү айткан экен, эгерде сен адамга бир туура баа бергиң келсе, анын 3 сыпатына карап андан кийин баа берген дейт да. Мунун биринчи сыпаты ал инсан өзүнүн мекенине, элине, жерине канчалык деңгээлде күйөт, өзүнүн мекенин канчалык деңгээлде сүйөт, өзүнүн мекенине канчалык деңгээлде кызмат кылат. Ошону карап, ошол жагына карап сен баа бергениң. Экинчи, өзүнүн бир туугандарына, кошуналарына, же болбосо атасы менен, же болбосо апасы менен бир туугандарына кандай мамиле кылат. Деги эле тууган уруктарына кандай мамиле кылат, ошол жагына карап баа берген деген экен. Үчүнчүсү, өткөн өмүрүнө канчалык баа берет өзү. Мисалы үчүн, өткөн өмүрүм мен мисалы үчүн жакшы туура жолдо жашап атамынбы, же болбосо азыр 50-60ка чыгып калды, же 35ке чыгып калды. 35ке чыкканга чейин ал эмне жумуштарды кылды. Ошол өткөн өмүрүнө жакшы баа берген инсандарды жашоосуна карап туруп сен баа бергениң деген экен да. Демек, адам баласы өтө мыкты адам болуш үчүн эң биринчи өзүнүн мекенине жакшы кызмат кылыш керек, өзүнүн мекенин жакшылап сүйүш керек, андан кийин тууган уруктарына жакшы мамиле кылыш керек, андан кийин өзүнүн өткөн өмүрүнү текке кетирбестен туура жашап өткөргөнгө аракет кылыш керек. Жакшы. Кудай билсем, ушу мекенге кызмат кылуу дегенде мугалимдерди айтсак болот, врачтарды, молдолорду, аалымдарды, аскер адамдарын, ушуларга дагы бир токтолуп берсеңиз. Ооба. Албетте баягы бүгүнкү күндөгү врачтар болсун, мугалимдер болсун, же болбосо аскер кызматкерлери болсун, же болбосо бүгүнкү күндөгү аалымдар, мечит имамдары, деги эле мамлекеттик кайсыл кызматта иштебесин, ошонун баарысы эгерде мамлекет үчүн, Кудай үчүн иштеген болсо, ошонун баардыгы баягы дин үчүн, мамлекет үчүн кылган кызмат үчүн Кудай таалам өзүнүн сообун жаза берет да, жакшылыгын. Демек, соопталат, Соопталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир куттуу хадисинде адам баласы бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин ал инсанга 3 нерсенин сообу үзгүлтүксүз жетип турат деген да. Бул дүйнөдөн коштошуп кеткенден кийин. Бул дүйнөдөн коштошуп кеткенден кийин. Алар кайсылар? Мисалы, биринчиси дейт, кайсыл бир инсан бул дүйнөдө жашап атканда өзү бир перзенти болуп, балалуу же кыздуу болуп, ошол баласын же кызына туура таалим, тарбия берип өстүргөн болсо, ошол баласы же кызы келечекте кыргыз мисалы үчүн да баягы мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн, дин үчүн жакшы кызмат кылса, ошол элге, жерге кызмат кылгандыгы үчүн дагы тиги атасына анын сообу жетип турат экен да.
Экинчиси, кайсыл бир инсан бул дүйнөдө жашап атканда башкаларга бир илим таратса дейт. Илим таратса дегени мейли ал китеп жазып таратсын, мейли башкаларга бир тамга үйрөтүп таратсын. Кыскасы ал бул дүйнө менен кош айтышып кеткенден кийин анын илими кыяматка чейин уланып турчу болсо, ошол илим уланган сайын ага соо жетип турат экен да. Демек, устаз, өзүңүз оозуңузда ушул жерде жанагындай олиялар, алымдар, молдолор баягы илимди берип атпайбы, илимдин зекети. Демек, алар өтүп кетсе да аркасынан согуп туруп барып турат экен да. Сөзсүз түрдө сүйүнүшүбүз керек да. Сүйүнүш керек. Кайсыл бир инсан бирөөгө бир тамга үйрөттү, же бир китеп жазып чыгарды, элге жерге пайдасын тийгизе турган. Сөзсүз түрдө ал Кудай Тааладан келген бир неамат да, жакшылык. Ошол үчүн өтө бир катуу сүйүнүш керек да, шүгүр айтыш керек. Хадистин 3-сүндө кайсыл бир инсан бул дүйнөдө жашап атканда эл пайдалана турган нерсе салып кетсе, мисалы үчүн мектеп салса, же медресе салса, же болбосо мечит салса, же көпүрө салган болсо, же болбосо завод, фабрикаларды салган болсо, мисалы эл үчүн кызмат кылып атпайбы? Ооба. Ал адам көзү өтүп кеткенден кийин деле аны эл пайдаланып атпайбы? Мисалы үчүн көпүрө салган болсо, аны канчалаган эл пайдаланат. Же мечит салган болсо, канчалаган эл келип ибадат кылат. Эл келип ибадат кылган сайын ага соо жетип тура берет да. Же болбосо фабрика салган болсо, завод, фабрика салган болсо, канчалаган эл аны менен ырыскыланып, баягы өзүнүн жанын багат да. Эл жанын баккан сайын ага соо жетип турат да. Мындайча айтканда бир кичинекей нерсеге бир себепкер болуп койсоң деле Кудай Таалам ошого соогун жаза берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир айткан хадисинде адамдын жашоосун гана ойлогон да. Мейли бул дүйнө болсун, мейли акырет болсун. Эки дүйнөдө тең адам баласынын бактылуулуну ойлогон да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим алууну фарз кылды да. Аль-илму фаризатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Илим алуу ар бир аялга же эркекке бирдей фарз кылынды. Мисалы, биз илим алуу менен дагы канчалаган адамдарга пайдабызды жеткирип, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге кызмат кылсак болот да. Бул дагы өзүнчө бир кызмат кылуунун бир бутагы да. Баракелде. Ошол дин таануучу, дин аалымы Чыңгызбек Ажы Темирбаев азыр ушул кандай кызмат кылып атат мекен үчүн? Эмне менен алексиз? Бүгүнкү күндө биз баягы орчундуу деле чоң бир кызмат кылып атабыз. Бирок колдон келишинче, мисалы, студенттерге анча-мынча окуп аткан, студенттерге анча-мынча жардамыбызды берген ушуларыбыз болуп атат. Ошол нерселерди айтышым жакшы эмес, бирок сурап калдым. Жарыя садака болсун. Садака жарыя. Шык берүү үчүн. Андан сырткары ушул мечиттерде, мисалы үчүн, элдерди туура жакка багыштаганга аракет кылып атабыз, жума кутбаларында. Андан сырткары сабактар берип атабыз дегендей. Илимдин зекети. Илимдин зекетин берип атабыз. Кыскасын айтканда, колдон келишинче, баягы алыбай алина жараша дегендей, ар бир инсан эле колунан келишинче кыла берсек, Кудай буйрса биз мамлекетибиз өнүгүп өсүп, алдыңкы мамлекеттерге чыгат го деген чоң бир ишенимим бар да. Жакшы устаз, анан Кудайга шүгүр, мындай мекенге кызмат кылуу дегенде туубуз бар, эгемендүүлүгүбүз бар. Анан бизден балким Кыргызстандан аянты чоң, эли көп адамдар бар да, бирок эгемен өлкө эмес. Анан ушундай бизге Кудай керемет бейиштин төрүндөй болгон жерибиз бар. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Бул орозо айда өзгөчө дагы мекенге кызмат кылуучу кандай амалдар бар? Негизи орозо айында, орозо айында эле эмес, жалпы эле айларда мекенге кызмат кылуу үчүн эң биринчиден илим таратсак болот. Анткени бул баягы кайсыл бир элдин өнүгүп өсүшүн көргүн келсе, анын жаштарына илим берип, илим менен алектендиргин дейт го. Эң биринчи илим берсек болот. Кайсыл тармактан болсун, мейли ал медицина илими болсун, мейли экономика илими болсун, кандай гана илим болбосун, илим таратканга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин ушул садака жарыя, баягы кайрымдуулук кылганга аракет кылышыбыз керек. Күчөтүп, күчөтүшүбүз керек. Азыр эми Кудайга шүгүр, элибиз түшүнүк жакшы эле болуп калды да. Канчалаган элдерибиз баягы кыйналган үй бүлөлөргө бергендер болуп атат. Бул эми аябай жакшы көрүнүш.
бирок ушул нерселерибиз дагы да күчөтө турган болсок, иншалла мамлекетибиз үчүн өтө бир чоң бир салымдарды кошкон болуп эсептелинет. Азыр мына канчалаган студенттерибиз жатаканага муктаж да, мисалычы. Колундагы бар инсандар ошол жерди алып, мисалы үчүн жатакана сала турган болсо, ошол студенттер терең билим алып чыгып, эртеңки күнү өзүбүздүн элибизге, жерибизге өзүнүн илимдери менен салым кошо турган болсо, бул дагы бир садака жария болуп эсептелинет да. Бул дагы биздин мамлекетибизге, элибизге, мекенибизге кызмат кылган болуп эсептелинет да. Жакшы. Анан ошол мынакей Кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн ошол күн түндөбөй жанын үрөгөн биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич мына кызмат кылып атпайбы? Азыр мына өзгөрүүлөрдү көрүп атабыз. Анан булардын ошол амал дептерине жазылып атат да. Сөзсүз түрдө. Анан биз эл дагы мындай дуа кылыш керекпи? Ооба. Мекенге кызмат кылуу үчүн. Негизи биздин ата бабаларыбыздын дуасы ушундай болгон экен. Я Роббил Аламин, менин урпактарымды сөзсүз түрдө элге, жерге, динге кызмат кылгандардан кылып чыгаргынаң депчи. Менин урпактарымды элге, жерге, динге кызмат кылгандардан кылып чыгаргынаң деп. Сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндөгү башчыларыбыз үчүн эл дуа кылышыбыз керек. Анткени инсан деген бул инсан, кээде унутчакпыз, кээде шайтан алихинен азгырып башка жакка да келип калыш толуу ыктымал да. Ошон үчүн Я Роббил Аламин ушул биздин башчыларыбыздын ыйманын бекем кылгыны. Я Роббил Аламин ушул биздин башчыларыбызга адилеттүү кылгыны деп карапайым эл дагы, аалымдар болсун, башкалар болсун, ар дайым дуа менен алек болсок бул жакшы нерсе. Устаз, ушул сөзүңүздү дагы ушул жерден алайын. Өткөндө умрага барып келдик. Кичи ажылыкка барып, анан бир врач эже ошол айтат, Темирлан дейт, ошол дуа кылып атсак, мынтип Меккеде дуа кылып атсак, жанында Өзбек апалар келип калды дейт. Анан келип, ошол мекенибизди корго, сакта деп, анан ажообузга ден соолук бер, ыйман бер, Өзбекстанды гүлдөтүп атат дегендейин угуп калып дейт. Анан мага дагы шарттары мындай түштү дейт. Анан мен дагы биздин ажообузга дуа кылдым, мекенге кызмат кылсын, ден соолук берсин депчи. Анан баягы бул мекенге кызмат кылуу үчүн ден соолук болбосо амал болбойт. Ошондуктан бул сиз да жакшы нерсени айттыңыз. Анан мекенге кызмат кылуу дегенде дагы биздин апаларыбыз бар. Илгери 10дон 15тен төрөгөн. Азыр ушул баатыр энелер бар, анан өтүп кеткендер бар. Биздин апалар, эжелер, жеңелерден Кудай ыраазы болсун, алар да төрөп мекенге кызмат кылып атат да. Анан ошол Манасты дагы, Кыргызды дагы, Бакайды дагы ушу аял зат төрөгөн экен. Булар да мекенге кошкон салым өтө чоң болсо керек. Ооба. Аялдар терметкен бешик дүйнөнү терметип атат. Баягы эркек тарбияласа, бирөөнү тарбиялайт, аял тарбияласа, бир коомду тарбиялайт деген сөз бар эмеспи? Чындыгында биз аял затын дагы өтө урматтап сыйлашыбыз керек. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн көптөгөн хадистеринде айтат. Үй бүлөңөргө, аялыңарга жакшы мамиле кылгыла. Аларды урматтагыла, сыйлагыла. Мен силердин эң жакшыңармын, анткени мен өзүмдүн үй бүлөмө жакшы мамиле кыламын деген да. Демек биз ушул жерден аялдарыбыз дагы сиз айткандай өзүбүздүн мекенибиз үчүн жакшы салымдарын кошуп келатат да. Аялдар эле эмес, ушул жерде мисалы үчүн сизге окшогон мына журналисттерди эле, врачтарды алсак, мугалимдерди алсак, коомубузда бүгүнкү күндө кайсыл тармактан болбосун ушу мамлекеттик жумушта иштеп аткандар болсо, бардыгы мамлекет үчүн кызмат кылып атат деп эсептейбиз. Бардыгы мамлекет үчүн өздөрүнүн салымын кошуп атат. Качан эгерде чыныгы жүрөгүнөн мен соопко ээ болоюн, мамлекетим өнүксүн, өркүндөсүн деген ниетте кыла турган болсок, ошо бир четинен соопко да ээ болот ал инсан. Акыретинде да жакшы болот. Экинчиден бул дүйнөдөгү биздин жашап аткан мамлекетибиз дагы өнүгүп өсүшүнө өтө чоң бир салымын кошот да. Устаз, ушул бир маселе бар. Мамлекет акча төлөп берип атат кызматкерлерге, айрымдарга. Анан алар эми баягы мындай ошол 8 саат болобу же канча саат мамлекет акчасын берип атат, акысына, кызматына. Бирок келди кетти эле кызмат кылбаса, Алланын астында кандай болот? Жөн эле айлыкты алат, барып кол коюп коет ушундай. Эми бар да, кой аксага менен жүз дейт. Кудай сактасын.
Алланын алдында өтө акыбалы оор болот. Анткени мамлекет ал инсандарга ишенип бир тармакты тартып кеткин деп ага айлыгын берип атат, ошого ишенип бир тармакты берип атат да. ооба. Эгерде ал ошол тармакты тартып кете албаса, же болбосо ал тармакты тартып кетишине көзү жетпей эле акчасына кызыгып келип алса, ал инсан бул дүйнөдө бир аз жыргашы мүмкүн, а бирок кыямат күнүндө баягы бирөөнүн акысына киргендиги үчүн Эсеп кысап бар. эсеп кысап учурунда бирөөнүн акысына киргендиги үчүн баягы сурагы катуу болот. Ошон үчүн биз бул дүйнөнү эле ойлой бербестен кыяматты дагы ойлоп койгонубуз жакшы да. Кайсыл бир инсандын ыйманы толук болсо, демек ал адам элине жерине мыкты деңгээлде кызмат кылат деген да сөз бар да. Ошон үчүн биз ыйманыбызды бекемдешибиз керек. Эң оолу Аллахка болгон ыйманыбызды бекемдешибиз керек да. Аллахтан коркушубуз керек. Бул дүйнөнү эле ойлоп жүрө бербестен кыяматты дагы ойлоп кое турчу болсок, адам баласы коркот дагы кайсыл бир тармакка барбасын, ошол тармакты мыкты деңгээлде аткаранга аракет кылат. Майын чыгарыш керек. Майын чыгарыш керек. Кайсыл кесип болбосун. Кайсыл кесип болбосун, пайгамбарыбыздын үндөгөнү да мына ушул да. Кайсыл кесип болбосун, мыкты кызматкер болгону деген да. Аракет кылып ар күндө корого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, а бирөө качка жан дүйнө, билимге, илимге, ыйманга чуркап арыштап, жакшылык ишке жарышсак, келечек күтөт жаркырап, жан дүйнөнү байытсак дейт. Азыр ушул бала бакчадан тартып, мугалимдер, эжелер тарбиялап атат да. Анан ошол дин аалымы Мамедсан Ибраев устаз айткан экен да, карабайсызбы? Анан ушул жан дүйнөнү өзгөртүш үчүн ушул ороз айында өзгөчө дагы кандай амалдарды кылсак мекенге дагы жакшыраак кызмат кылабыз? Өзү негизичи мен көпчүлүк учурда максатты бекем койгула деп айтам да. Жаштарга дагы, башкаларга дагычы. Максат, ниет. Максат, ниет. Анткени Жусуп Баласан айткан экен да. Алтын башың соо болсо казына качпайт. Кушка салган даныңдан байлык азбайт. Тирүүңдү тиле кой сен менен, башың барда максат жок, жеңилбеген депчи. Бали. Баягы адам баласы башы аман турган мезгилде казына байлык эч жакка качпайт дейт да. Эгерде сага Аллах Таала мал мүлк берген болсо, дүйнө берген болсо, аны сен кушка салгандан байлык азбайт. Жетим жесирге, кыйналгандарга, же болбосо мамлекетиңе ошол байлыгынын чекесинен кичине берсең, сенин байлыгың азып калбайт да, кем калбайт деген сөз. Кайра тескерисинче ал көбөйөт да. Тирүүңдө тиле кой сен менен, адам баласы тирүү турган мезгилде анын ою, тилеги ар дайым ошо менен чогуу жашайт экен да. Башың барда максат жок, жеңилбеген адам баласы башы аман турган мезгилде чоң нерсеге максат коюп кое бериш керек. Анткени максат эч качан ага жеңилбей койбойт да. Ошо максатты коюп туруп, ошого аракеттенсе эле максат сөзсүз түрдө адам баласына жеңилип келген, жеңиле берет да. Ошон үчүн биз максат койгондон эч качан коркпошубуз керек да. Чоң мындай айтканда план койгондон коркпошубуз керек да. Сооптуу иштерден коркпошубуз керек. Бүгүнкү күндө мисалы Рамазан айы келе элек жатып эле көпчүлүгүбүз мечиттерге болсун, же медреселерге болсун, же каарлар үйүнө болсун, же башка бир жерлерге болсун, ифтарды кылып соогуна ээ болгонун десе, Рамазан айы келе элек деле коркуп баштайт да. Мен кантип акча жок дегенсипчи. Биз бардык нерсени акчага байлай турган болсок, анда биз эчтекеге жетпейбиз да. Эң главный, эң немеси максатыбызды бийик коюп, ниетибизди бекемдеп, ошого аракеттене берчү болсок, Кудай Таалам ошого мүмкүнчүлүк берет да. Жакшы, демек, баягы бүркүт сыяктуу болуш керек, мындай алыстан, бийиктен. Анан ошол бүгүнкү темабыз мекенге кызмат кылуу. Мекенге кызмат кылуу дегенде азыр мына жаз келди. Ошол көчөт бактарда отурсак, мисалы япондордо ушундай экен, бир даракты алса, ошого кайра 4 дарак отургузат экен да. Ооба. Анан ошол бул да мекенге кызмат кылуубу? Өтө сонун кызмат кылуу. Анткени дарак эгүү менен биз канчалаган абаларыбыз, аба тазаланып атпайбы? Ооба. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтып кеткен сөзү бар. Сен дарак эккениң, бак эккениң депчи. Негизи пайгамбарыбыздын ар бир айткан сөзүндө көрүнмөгөн адам баласы үчүн пайда болгон бир сыр камтылган да. Көрүнмөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир айткан хадисин эле
аркасынан мындай кылсаңар мындай пайда болот деп айткан эмес. Кыскартып айткан, бирок ошол хадисинде же пайгамбарыбыздын кылган кыймыл аракетинде сөзсүз түрдө адам баласына көрүнбөгөн пайда бар да. Демек пайгамбар салам айттыбы, биз ошону кыла беришибиз керек да. Дарак эктедиби, кайсыл жерге болбосун дарак эккенге аракет кылышыбыз керек. Жолго болсун, өзүбүздүн эшик алдыбызга болсун, же болбосо бир мамлекет мисалы үчүн бир жер бөлүп берсе мисалы да, ошол жерде өтө бир жашылдандырып көркүнө чыгарып койсок, бул дагы өтө чоң бир сооп болот да. Жакшылык болот деген. Демек ушул тармакта Абдулла Ташиев деген бир мекенчил бир тууганыбыз бар. Ошо бак даватта эле сайрап жүрөт да. Өткөн жогорку кеңеш келип айтты, ушул бак отургузалы, байыйсыңар, мекенге кызмат болот деп жанан айтайын дегеним азыр эми ошол баягы бул табият жактан дагы эгерде пайда, андан кийин ушул баягы куш жесе деле, адам жесе деле өтүп кетсе деле соо тийбирет да. Сөзсүз түрдө. Жанагы садака жарияга ушул нерсе кирип кетет. Мисалы, кайсыл бир инсан бак кылган болсо, мисалы алма көчөт эксин. Алма көчөт экти дагы ал бул дүйнө менен коштошуп өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин ошол алмадан, мисалы да, мөмөдөн курт кумурска жесе, же болсо канаттуулар жеген болсо, же болсо ошонун көчөдө кетип аткан адамдар жеген болсо, ошонун соогудан тиге жетип турат да. Салават айтып турат да, мындай. Демек, мындай утуш эле болот экен, Утуш эле болот. Устаз Накей, биздин ушул 5 мүнөттүн тегерегинде убактыбыз калды. Убакыт тез өтүп кетти. Мекенге сүйүү, мекенди коргоо, же болбосо ошол мекенге кызмат кылуу, анан артыңда из калтыруу дейт. Ар ким эми колдон келишинче айткандай кызмат кылып атат. Алымдардан Алла ыраазы болсун, китептерди чыгарып. Анан ошол мекенге кызмат кылууда да ошол өзгөчө кандай китептерди чыгарсак кызмат болот? Мен оюмча бүгүнкү күндөчү биздин кыргыздын тарыхын дагы да кеңирээк кылып жазып чыгарыш керек деп ойлоп атам да, тарыхтын. Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, маданиятын, тилин, анткени бизде эски сөздөр унутулуп кетип атпайбы? Жаңы сөз аралашкан сайын баягы башка улуттун тилдери бизге баягы термин катарында колдонуп эле өзүбүздүн мурдагы терминдерибиз эскирип бара-бара жок болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн кыргыздын тилине жакшы басым жасалган китептер чыкса деп ойлойм. Каада салтына биздин көпчүлүк баягы шариятка, динге карама-каршы келбеген салттарыбыз бар да. Ошолорду дагы эскирип кетип аткансыз. Ошолорду кайра жаңыртып чыгарган болсо, ошол биздин келечек муун окуп, биздин каада салтыбыз мындай болгон турбайбы? Биздин өзүбүздүн тилибиз бар турбайбы? Биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар турбайбы деп, аны дагы да болсо бекемдегени жакшы деп ойлоп атам да. Жакшы, анан ошол жаш балдарга өзгөчө ошол мекенди сүйүү, жол мекенге кызмат кылыш үчүн жанагындай кандай иш аракеттер болуш керек? Балким мультфильмдер жана башка фильмдер тартылса болобу? Сөзсүз түрдө мультфильмдер дагы жакшы, кээ бир патриоттуулук баягы адамдын сезимдерин ойгото турган кинолор тартып койсо да болот, жакшы. Бүгүнкү күндө жаштардын көпчүлүгү эле баягы телефондон баягы чет мамлекеттердин мультфильмдерин көрүп атпайбы? Биздин өзүбүздүн кыргыздын эски жашоолорун тартып чыгарса болот да, мисалычы. Мурдагы жашоолорду. Балким бүгүнкү жашоолорду өзүбүздүн эле каада салтыбызды аралаштырып туруп, мультфильмдерди же болбосо кинолорду тартып чыгарсак, бул өтө жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Устаз, Алла ыраазы болсун. Убактыбыз тез эле соңуна келип калды. Эми бул айда өзү ак тилектер, дуалар, баталар кабыл болду дейт. Ошол жалпы эл журтуңузга, мусулмандарга жакшы бир керемет бата дуа кылып бериңиз. Амин. Алхамдулиллах, Роббул аламин. Я Роббул аламин, өзүң гана мээримдүү, өзүң гана райымдасың Аллахым. Я Роббул аламин, ушул элибизди, жерибизди, мамлекетибизди Аллахым өзүң тынчтыктын, бейпилдиктин мамлекети кылгын Я Роббул аламин. Элибизге, жерибизге Аллахым өзүң тынчтыкты бериң Я Роббул аламин. Ушул мамлекетибиз дүйнөдө жүнгүрөп өсүп, ар дайым башка мамлекеттердин алдыңкы мамлекеттерден болдун Аллахым өзүң насып эткин Я Роббул аламин. Ар бир инсан элим деп, жерим деп, диним деп, мамлекетим деп
жүрөгү соккон инсандардан кылын Аллахыбыздын насип эткени. Ар бир инсандын бүгүнкү күндөгү тутуп аткан орозолорун Аллахыбыздын кабыл кылып, бүгүнкү улуу Рамазан айында кандай гана дуа, тилектери болбосун Аллахыбыздын кабыл кылын я Раббул аламин. Я Раббул аламин. Ар дайым ар бирибизде адалдан рызкы издеп, адалдан рызкы таап жегенди Аллахыбыздын насип эткени. Рызыкларыбызга Аллахыбыздын берекеңин чачкын я Раббул аламин. Аллахумма я муқаллибал қулуб, саббит қулубана диник ва таатил ислам. Рахматка я архам. Алла разы болсын. Ошол Кыргызстаныбыздын туусу түшпөсүн. Кыргызстаныбызга баарыбыз кызмат кылалы. Балким кумурскадай, чымчыктай Кыргызстаныбыз бирөө, Кыргызстаныбызга түкүрбөйлү. Кыргызстан бул биздин жүзүбүз. Андыктан урматтуу бир туугандар, орозодо дуа тилектер кабыл болсун, мекенге кызмат кылуу баардыгыңызга насип болсун. Мекендин, өлкөнүн келечегин көрөм десең, жаштарың арагыла дейт. Жаштары билимдүү, илимдүү, имандуу болсо, ошол өлкөнүн келечеги кенен болот дейт. Биздин Кыргызстанга мекенчил, имандуу уул кыздар, аба суу кандай керек болсо ошондой муктаж. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.